Абибилла Таштанов Тажикстандан келген этникалык кыргыз. Учурда Сармогол айылында жашайт. Кыргызстанда үй жайы болбогондуктан 2013-жылы башка жердештери катары эле Кара Суу районунун Мада айылынан жер тилкесин алган. Бирок ал чек мыйзамсыз берилип кеткен деген маселеден улам бөлүнгөн жерине үй сала албай келет. Мада айылдан жер участогу берилип, ошол жер участогунун чатагы менен жүрөбүз биз. Биз точно этникалык кыргыздардын составында президенттин указы бар, жогорку соттун чечими бар. Биз өзүбүзчө келип самовольный жерди басып алган жерибиз жок. Бардык документтерибиз ушул закондо кандай талап кылса ошого жооп берет. Ал эми 1993-жылы Ош шаарына Тажикстандын Мургап районунан келген этникалык кыргыздар сармоголдуктардын жер тилкесин алышына каршы пикирде. Анткени алар үй жайы бар жана Мургаптан келген этникалык кыргыздардан айырмаланып, чекке муктаж эмес дешет. Жер берилсин деген токтом чыгып ушундай келген экен да, анан бул Мада айылын өкмөтүнө бөлүнгөн экен. Бул жерден анан Мада айыл өкмөтү ошо сармоголчуларга берип бериптир да. Анан ошол эми башында биз мындай качкындар болуп келсек, көчүп конуп жүрсөк, иштеген иштери жок, кээ бир үй бүлөлөрдө мына квартира, гараждарда турат деп айтып атышаттар. Жакшы, алардын гаражы бар экен, гаражда турушат экен. Гараждары жоктору дагы квартирадан квартирага куулуп жүрөт. 2013-жылы өкмөттүн токтому менен Мада айыл өкмөтүнөн 8 гектар жер тилкеси этникалык кыргыздарга каралып, ал 80 адамга 6 сотуктан бөлүнгөн. Анын ичинен 35и сармоголдуктарга берилген. Жерге муктаж адамдар 7 адамдан турган комиссия түзүшкөн. Бирок ал комиссия мыйзамсыз жер бөлүштүрдү деген нааразычылыктар пайда болгон. Ошо комиссиялар туура эмес, мыйзамсыз бөлүштүргөн, муктаж эмес адамдарга берген, муктаждыктар калып калган. Көчөдө мына өзүңөр көрүп турасыңар, гараждарда, квартиранда жүргөн өтө муктаж адамдар калып калган. Көчөдө ыйлап жүргөн, бала чакасы менен квартирада жүргөн адамдардын ал акыбалын билбей, булар башка жолго түшкөн, байышка ойлошкондо мындайча айтканда жерди сатып ийген. Ал эми комиссия мүчөлөрү мыйзамсыз аракеттер болбогонун, жер тилкесин албай калган жарандар гана нааразы болуп жатат деген пикирде. Айтымдарында комиссияны бардык жер алуучулар бир добуштан шайлаган жана чыныгы жерге муктаж адамдарга берилген. Комиссия мүчөлөрү каршы болгон тарапка бир нече ирет сүйлөшүү жолдоруна барган. Бирок алар 80 адамдан турган тизме түзүп, ошолорго жер тилкесин өзүбүз алабыз дешкен. Кийин ошо 7 адам баардык жер алуучуларды тактаганда 92 болгон. Булардын арасында документи жана паспорту мындайлары бүт кээ бири кетип калган, кээ бири тажик жараны менен болгон, кайрылма менен болгон. Ошол себептен калары 80 калган. 80ди бүт жерге муктаж экендигини билип, ар бирини сүйлөп, өздөрү документтерин топтогондон кийин биз комиссияга алып барып көрсөткөнбүз. Сармоголдук 35 адамдын жер тилке алууга мыйзам жол бербейт. Алар этникалык кыргыз эмес деген арыз менен экинчи тарап сотко кайрылган. Райондар аралык сот маселени арыз берген тараптын пайдасына чечкен. Бирок андан кийин соттук териштирүү жогорку сотко чейин жетип, ал жерде сармоголдуктар жер тилкесин мыйзамдуу түрдө алган деген бүтүм чыккан. Бирок бул иш азыркы учурда Ош облустук райондар аралык сотунда каралууда. Тиешелүү кагаздарда прокуратуранын 13-жылдагы ошондой эле улут коопсуздук кызматынын аныктамалары бар. Ал жерде булар этникалык кыргыздарга кирет деген. Бир эле маселе ошол 31 адам этникалык кыргызга киреби, кирбейби деген маселе каралып атат. Эгерде кирбесе, сот тарабынан булардын документтери жокко чыгарылат. Эгер кирген болсо, ошол алган документтер күчүндө калат да. Прокуратура тарабынан курулушту токтотуп туруу тууралуу токтому чыкканына байланыштуу. Талашка түшкөн жер тилкесинде учурда эч ким үй сала элек. Качан гана соттук териштирүү бүткөндө жер тилкесин алууга ким укуктуу экени билинет. Эрмек Муратбек уулу, Азам Бузриков, Ынтымак.